Демдепчи. Инфобизнес менен Эрсакты баштап келген. Инфобизнес менен Эрсакты айтып атам. Мен башында ошо инфобизнес болуп иштечүмүн да. Октябрдан баштап келгем Эрсакка. Октябрда келдим. Анан октябрь, ноябрь, декабрь жаңы жылда мен өлө жүрөт, карасаңар видеолору жүрөт. Окуучуларым менен монтип жүрөм. Эрсак бул билбейт Акмарал десе өлтүрөт деп. Инфобизнесте жүрөсүз. Деп Эрсакка калып калган, алар деп неме кылып коеюн деп окуучуларым да алар дагычы неме кылып коеюн деп ошентип жүрдүм. Эрсакка калып келдим. Анан бирок Эрсакка деле TikTok'ту үйрөнүп реклама чыгара бергем да. Эгерде каякта сурет алып жогору болсо мен ошол жака өтүп кетейин деп ойлогом да. Кимисинен жакшы доход болсо сиз ошону тандап алам деген. Инстаграмга да реклама чыгардым инфобизнес боюнча. Анан TikTok'ка дагы чыгардым. Анан карасам TikTok'тон укмуш келди го. Уктаган жокмун да түнкү саат. Анан акырын инфобизнести жаптым дагы. Эрсакка өтүп кетип калдым да. Ошентип атып мына жаңы жылдан баштап окуучуларыма прощай дедим. Келдим баары мен Эрсакка өттүм. Кыскасы мына сен бардыгы личкага жазганда эмнеге өттүң, эмнеге инфобизнести таштадың депчи. Анан кыскасы Эрсакта иштеген оңой экен, сонун экен. Деп ошентип койгом. Азыр Инстаграмда буйруса баштаймын, только Эрсак кылыпчы. Стористерге чыгып, немелерге чыгып, ошентип эле фокустун баары Эрсак. Только Эрсак болуп. Сен эмнеге Эрсакты тандап алдыңыз? Ошону айтып коюңуз. Эрсакта иштеген оңой экен. Анан күндө стористерге чыгам, сабак өтөм деп энергияң жок болуп экен да кыскасы. Анан бул жакта оңой. Анан акча дагы оңой келет экен. Команда да оңой түзүлөт экен. Анан акчалар да мындай берекелүү болот экен да. Жанагы айтып койсоңуз, башында менден сураганыңызды. Эки жакта тең иштесем болобу деген мыскал. Анан Акмаралга айттым, мен инфобизнесте да иштейт болчумун, ал жакта дагы аудиториям бар. Бул жакка деле иштей берсем боло береби десем. Фокус бир жерде болсун деп ошенткен. Анан фокусумда Акмарал айта берет, мен эки жакка тең иштей берем. Акмарал мени билип отуруптур. Акмарал мени билип отуруптур да ошентип эле иштей бердим. Бирок ушундай неме болуп калдым. Буягына дагы жетише албай, же буягына да жетише албай мындай кыжаалат болуп, ортодо сыгылып, же аягым калып калат, же буягым калып калат. Ушундай жетише албай калдым да. Анан өлүп кетсин деп инфобизнес таштап койдум. Анан Эрсакты тандап алдым. Мен Эрсакты алганда уже 2 айда результат кылдыңыз. Эрсакты тандадым да, жаңы жылда 2023-төн баштап эле уже 2 айдын ичинде мен уже лидерди жаап салдым да. Иштеп атып эле. Анан сонун айлыктар келип атат да. Буйруса мына мартта дагы уже 20 000, 30 000 чыгат. Марттын аягына чейин 30 000 деп коеюнчу. 30 буйруса. Мүмкүн 50 000 болуп кетеби билбейм. Анан дагы айтабыз аны. Если Аллахтын кааласа, аракетке жараша берип көрүңүздөр кыздар. Эгерде фокусту бир жерге коюп, сиздер только Эрсак деп жасаганда, мына Нуркая же мисалы үчүн октябрда келген, бирок декабрга чейин эки жакка чачылып жүргөн да, көбүрөөк инфобизнеске басым жасап жүргөн. Уже январдан баштапсыз, сиз анда же февралдан ба? Январда аларга менен жолугушуп көргөм окуучуларыма. Январдан баштап уже фокусту полный Эрсакка койду. Январдан бери зарплатаңыз 10 алып келипсизби? 6 000 алдыңыз, 6-15 иши кылышында. Бул айда уже кечеги айда 27-ни жапкандагы зарплатасы 15ке чыкты. Бул айда буйруса ай бүткө чейин дагы иштейт. Кече лидерликти ачты.